Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге Судная ночь деп аталган кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчимин. Видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калсаңыз, биз баштадык. Тасманын башында көчөдөгү камералардан адамдар бири-бирин өлтүрүп жаткандарын көрөбүз. АКШда жаңы бийлик орношуп, алар элдердин санын кыскартуу максатында кыямат түнү деп аталган нерсени ойлоп табышыптыр. Бул жакта жылына бир жолу 21 мартта кечки саат 7ден эртең мененки саат 7ге чейин баардык кылмыштык аракеттер, өлтүрүүлөр мыйзамдуу болуп эсептелип, медициналык кызмат көрсөтүүлөр иштебей калат экен. Бул түнү адамдар бири-биринен өч алып, өлтүрүүлөр аябай көп катталып, бирок алар өлтүргөндүгү үчүн эч кандай жаза албастан эртеси күнү андан ары жашоосу улана берет. Мындан соң биз каарманыбыз Джеймс менен таанышабыз. Ал ошол кыямат түнүндө бай адамдардын үйлөрүнө коопсуздук системасын орнотуп иштейт. Ошонун аркасында ал дагы бир топ байлык жыйнаганга жетишип, бүгүн кыямат түнү болгондуктан ал үйүнө эртерээк кайтып келди. Ал аялы Мэри менен сүйлөшүүлөрүнө караганда, бул кыямат түнү деген нерсе ушуга чейин 8 жолу болуптур. Бирок Джеймстин үй бүлөсү кыямат түнүнө катышышпайт. Алар жанагы коопсуздук системасы менен үйүн бекитип, үй бүлөсү менен бирге болуп таңды тосушат. Ал эми алардын кызы Зои бөлмөсүндө өзүнүн жигити Генри менен сүйлөшүп отурат. Бирок атасы келип калгандыгына байланыштуу Генри үйдөн чыгып кетүүгө туура келди. Андан соң Мэри кошунасы Грейс менен жолугуп, жана башка кошуналары да баары бири-бирине коопсуз түн каалап жатышты. Грейс Мэриге сенин күйөөң бул аймактагы баардык адамдарга коопсуздук системасын сатып, орнотуп берип, ошонун негизинде бат эле байып, бир топ байлыкка ээ болдуңар десе, Мэри ал нерсени четке кагып, баары эле андай эместигин айтты. Ошентип кыямат түнүнүн башталышына аз калып, алардын баласы Чарли Мэриге өзүнүн байкоочу роботун тааныштырды. Кечки тамактанууда үй бүлө мүчөлөрү бири-бирине бүгүнкү күн кандай өткөнү жөнүндө айтып беришип, Джеймс жумушунда дагы да ийгиликтер болуп жатканын айтты. Тамактануудан кийин үй бүлө үйүндөгү камералардан башка кошуналары Грейстин үйүнө чогулуп жатышкандарын көрүштү. Көрсө жанагы кошунасы Грейс жыл сайын кыямат түнүндө кошуналардын баардыгын үйүнө конокко чакырып, кыямат түнүн чогуу өткөрүшчү экен. Бирок бүгүн Грейс Мэриге кошуналарды чакырбай турганын, кыямат түнүн үй бүлөсү менен эле өткөрөрүн айткан. Бирок кошуналары Грейстин үйүнө чогулуп жаткандарын көргөн үй бүлө, балким алар кыямат түнүнө катышканы жаткандыр деп ойлоп коюшту. Андан соң Джеймс коопсуздук үчүн тапанчасын өзүнө алып, коопсуздук системасын жандырганда эшик терезелердин баардыгы катуу темир менен бекиле баштады. Сыналгыда болсо кыямат түнү башталгандыгы жөнүндө кабар берилип жатат. Көп өтпөй эле Зои өз бөлмөсүнө кетип калды. Андан соң Чарли дагы кетип, Джеймс менен Мэри өздөрү эле отуруп калышты. Зои өз бөлмөсүнө келсе, ал жактан жигити Генри чыга калып, аны чочутуп жиберди. Көчөлөрдө куралдын атылган добуштары угула баштап, үй бүлө мүчөлөрү коопсуздукта ар кимиси өз иши менен алек боло баштады. Чарли болсо жанагы байкоочу роботунун жардамы менен үйдүн ичин кыдырып жүрөт. Зои Генриден бул жакка качан келгенин сураса, Генри Зоинин үй бүлөсү тамактанып жатканда келип, коопсуздук системасы жабылганча кирип жетишкенин айтты. Анан да сенин атаң ушул убакка чейин биздин мамилебизге каршы болуп келет. Ошол үчүн мен атайын сенин атаңа келдим. Мен аны менен азыр сүйлөшөм, анткени ал азыркы учурда мени эч жакка кууп жибере албайт деп айтты. Чарли байкоочу роботу менен үйдүн камераларын карап жүрүп, алардын үйүн көздөй бир адам чуркап келгенин көрдү. Зои болсо Генрини токтотмокчу болуп, бирок Генри болбой эле анын атасына бармакчы болду. Чарли болсо жанагы бөлмөгө жетип келип, үндү угузуучу баскычты басса, алардын үйүнүн жанына келген адам жардам сурап кыйкырып жатыптыр. Ал адам анын артынан бирөөлөр өлтүрүү үчүн келе жатканын айтып, бекинип калууга жай сурап, сактап калууну суранып ыйлап жатты. Анда ага боору ооруган Чарли аны киргизип алуу үчүн коопсуздук системасын ача баштады. Ылдый түшүп жанагы адамды үйдү көздөй чакырып жатса, коопсуздук системасынын ачылып жатканын уккан Джеймс дароо эле аны кайрадан жаап жиберип, бирок жанагы көчөдөгү адам коопсуздук системасы жабылганча үйгө кирип кеткенге жетишип калды. Джеймс менен Мэри төмөнгө түшүп келип, Джеймс дароо эле тапанчасын алып, жанагы кирип келген чоочун адамга мээлей баштады. Ошол учурда жогору жактан Генри түшүп келип, дароо эле Джеймсти атып жиберди. Бирок Джеймске ок тийбей, тескерисинче Джеймстин огу Генриге тийип калды окшойт. Ошол учурда жанагы Чарли киргизип жиберген адам үйдүн ичине жашырынып кеткенге жетишиптир. Зои болсо жарадар Генрини бөлмөсүнө алып келип ыйлап жатты. Джеймс болсо Чарли менен Мэрини бир бөлмөгө киргизип, ал жактан чыкпай турууну суранып, эми үйдүн ичи кооптуу болуп калгандыктан тапанчасын октоп Зоини көздөй жөнөдү. Бирок Зоинин бөлмөсүнөн Генринин өлүп жатканын көрүп, Зоини болсо тапкан жок. Бул кезде Мэри да такыр эле тынчтан албай Чарлини бөлмөгө калтырып чыгып кетти. Ал дароо эле ал жакка келген Зоиге жолугуп, Зои болсо апасына мен мындай болуп кетерин билген эмесмин деп айтып, анан да Генринин өлүп калганын айтты. Мэри Зоини тынчтандырып, аны бөлмөгө алып киргенге аракет кылып, бирок Зои ага болбой эле ыйлаган бойдон чуркап кетип калды. Ошол кезде алардын үйүнө дагы бир нече куралчан адамдар келе жатканын көрөбүз.
Джеймс Зоини таппай кайрадан мэриге келип, мэри болсо ага үйдүн жанына куралчан адамдар келгенин айтып камераны көрсөттү. Ал адамдардын башчысы камеранын маңдайына келип, биз кыямат түнүндө өзүбүздөн өч ала турчу адамдардан өч алып жүрөбүз. Алардын бири силердин үйүңөргө бекинип калганын да билебиз. Эгерде ошол адамды кайтарып бербесеңер, биздин колубуздан баардыгы келет. Үйүңөрдү талкалап кирип, баарыңарды өлтүрөбүз деп айтты. Анда Джеймс мэриге биз өзүбүздү жана балдарыбызды сактап калыш үчүн жанагы үйгө кирип кеткен адамды таап кайтарып бергенге мажбурбуз деп айтып, бирок эң алгач Зоинин коопсуздугун ойлоп аны таап келүүгө жөнөдү. Ошол учурда жанагы сырттагы куралчан адамдар үйдүн жарыгын да өчүрүп салышты. Мэри дагы бөлмөлөрдөн Зоини издеп жөнөп, Чарли болсо жанагы сырттагы бет капчан жана куралчан адамдарды карап отурат. Андан соң ал дагы байкоочу роботун ишке кошуп бөлмөлөрдү кыдырып жөнөдү. Ал роботтун жардамы менен Чарли бат эле жанагы чоочун адамды таап алды. Чарли ал адамга дагы жардам берип, ал адамды робот менен ээрчитип барып, эжеси экөө гана билген жашыруун жерди көрсөттү. Ал адам болсо ошол жашыруун жерге кирип бекинип алды. Джеймс болсо үйдө кыдырып жүрүп, үйдүн оозу жака келсе, үйдүн сыртында турган куралчан адам Джеймске убактысы аз эле калганын айтып, эгер жанагы адамды бул жака эртерээк чыгарып бербесең, азыр бул жака техника келе жатат. Техника келсе, бул темир эшигиңди жөн эле талкалап киребиз, андан соң баарыңардын ишиңер бүтөт деп айтып, жанында сүйлөп жаткан досун дароо эле атып салып, бул менин досум болчу, а сен болсо мен үчүн эч ким эмессиң деп койду. Чарли роботу менен үйдө кыдырып эжесин издеп жүрсө, эжеси роботту көрүп калып, камерадан Чарлиге сүйлөп, мага азыр абдан кыйын болуп жатат, сен атам менен апама айтып кой, мени издеп убара болушпасын, менде Генринин тапанчасы бар, мен болсо экөөбүздүн жашыруун жерибизде болом деп, ал жакта жанагы чоочун адамдын бар экенин билбей эле жөнөп кетти. Бир аздан соң Джеймс бир бөлмөдөн үндөрдү угуп, ал жакка кирип барса, жанагы чоочун адам Зоини кармап тапанча такап туруптур. Ал адам Джеймске, мен сенин үй бүлөңө эч кандай жамандык каалабайм, бирок мен дагы бүгүн өлгүм келбейт, мен дагы жашагым келет десе, Джеймс ал адамдын аркасынан Мэри да келип калганын көрүп, дароо эле ал адамды куралсыздандырганга жетишип кармаша баштады. Джеймс ал адамды кармап турганда, Мэри ал адамдын буту колун байлап салганга жетишти. Бирок ал адам болбой эле күчтүүлүк кылып каршылык көргөзүп жаткандыктан, үй бүлө ал адамдын жаратына сайып алсыздандырып салышты. Эми ал адамды сыртка чыгарып берүү гана калды. Бирок бул нерсеге Зои менен Чарли каршы чыгып, эгер биз бул адамды сыртка чыгарсак, алар бул адамды өлтүрүп салышат да деп айтышса, Джеймс балдарына, эгер биз бул адамды чыгарбасак, алар бизди өлтүрүп кетишет. Ошол үчүн бизде эч кандай айла жок. Биз кыямат түнүнө катышпашыбыз керек жана биз эч кандай күнөөлүү деле болбойбуз. Таң атса баары жакшы болот деп айтса, Чарли менен Зои эртең эч кандай жакшы болбойт деп эле ал жерден кетип калышты. Мэри балдарынын артынан кеткенде, Джеймс менен жанагы чоочун адам жалгыз калып, ал адам Джеймске карап, мени сыртка чыгарып жибер жана балдарыңды сактап кал деп айтты. Бул кезде сырттагы адамдар техниканын жардамы менен эшикти талкалайлы деп калышты. Аны көргөн Мэри дароо эле Джеймске кабарлап, эми эмне кылабыз десе, Джеймс үйдөгү адамды сыртка алып чыкпаарын айтып, андан көрө сырттагы адамдар кирип келишсе, биз аларга каршы турабыз. Үйдөгү адамды сыртка чыгарып жиберип, аны өлүмгө кыйганча, өз үйүбүздү жана балдарыбызды коргоп, аларга каршы турганыбыз оң болот окшойт деп, курал-жарактарын дайындап, үй бүлөсүн ичкериге жашынууга жөнөттү. Куралчан адамдар болсо имараттын оозуна оңой эле талкалап кире башташты. Үй бүлө мүчөлөрү үйдүн ар кайсы жерлерине жашынып, бир кезде Джеймс алардын 2-3 адамын атып салганга жетишти. Дароо эле ал жерден жашырынып кетейин деп жөнөгөндө, жанагы башчы сөрөй анын маңдайынан чыга калып, канжары менен Джеймсти сайып салды. Чарли болсо камерадан карап, үйгө кошуналары келе жатканын көрдү. Бул кезде сырттан кирген адамдардын экөөсү Мэрини да кармап алды. Беткап тагынган адамдар атайын даярдаган кылыч менен аны өлтүрөйүн деп калганда, сырттагы адамдарды өлтүрүп кирип келе жаткан кошуналары ал жердеги беткапчандарды да өлтүрүп, кийинки бөлмөгө өтүп башкаларын өлтүрө башташты. Андан соң ал кансырап жаткан Джеймсти таап, ал жерге Чарли да келип калды. Ушуну эле күтүп жашырынып турган беткапчандардын башчысы караңгылыктан чыга келип, Джеймсти үй бүлөсү менен кошо жок кылайын деп калды. Ошол кезде ал жерге Зои жетип келип, жанагы адамды өлтүрүп үй бүлөсүн куткарып, бирок ал жерде өлүм алдында жаткан атасын көрдү. Кошуналары болсо үйдөгү беткапчан адамдардын баарын кырып салып, андан соң үй бүлөнүн жанына келишти. Мэри кошуналарына алар жардамга келгендиги үчүн ыраазычылыгын айтып жатты. Бирок сүйүнүүгө али эрте эле. Анткени кошуналары аларга жардам берүүгө эмес, тескерисинче Джеймстин үй бүлөсүн өлтүрүүгө келишкен. Анткени кошуналары Джеймстин үй бүлөсүн тез эле байып кетишин көрө алышпай, ичтеринде ич күйдүлүк, ич тардык пайда болгонбу айтор. Кыямат түнүнөн пайдаланып аларды жок кылууну чечишиптир. Джеймс болсо бул дүйнө менен кош айтышып кеткендиктен, кошуналар ичиндеги арам ойлорун чыгарып, ар бири колдоруна бычак кармап өлтүрмөй болушту. Ошол кезде күтүүсүз жерден жанагы үйгө кирип кеткен чоочун адам пайда болуп, кошуналардын бирин атып өлтүрүп, Грейсти кармап калды. Башка кошуналары болсо куралдарын ташташып, Мэрини жана анын балдарын бошотушту. Бирок Мэри кошуналарына, силердин ичиңерде бизге болгон кандай жек көрүү болсо боло берсин. Бирок бул үйдө таңга чейин башка өлүм болбошу керек деп айтып, аларды таңкы саат 7ге чейин туткундап отурушту.
Бирок саат 7-ге аз калганда Грейс болбой эле мэринин куралын тартып алганга аракет кылып, бирок мэри аны мынтыктын кумдагы менен чаап жазасын берди окшойт. Саат 7 болуп кыямат түнү аяктап, мэри кошуналарын кое берди. Кошуналар болсо үнсөз жок үйлөрүнө тарашып, мэри жанагы чоочун адамга рахматын айтып, ал адам дагы үйдөн чыгып кетти. Ал эми үй бүлө үйдөн сыртка баш багып, көчөлөрдөгү жер жайнаган өлүк адамдарды көрүштү. Сыналгыда болсо кыямат түнү аяктаганы айтылып, бул жолку кыямат түндө эң көп адам өлтүрүү болгон. Көчөлөрдө өлүктөр жайнап, полициялар аларды тазалап жатышканы айтылат. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, досторуңузга таратып коюңуз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.